Кемин районундагы мал базарга чыккан бодо малдын 30%, ал эми кой эшкинин 60%нын кулагындагы биркасы жана коштоочу документтери жок. Мындай маалыматты ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча регионалдык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мухаммед Туанаев билдирди. 2026 жылдын 24 майында Чүй облусунун Кемин районундагы мал базарда мониторинг жүргүзүлдү. Анда базарга чыгарылган малдын биркасы жана коштоочу документтери, чиптери текшерилди. Ошондой эле мал базардын ветеринардык санитардык абалы көзөмөлгө алынды. Эске салсак, 26 жылдын 1 январынан тартып Токмоктогу мал базар жабылып, январь айынын аяк ченинде Кеминдеги мал базар жаңы ачылган. Маалыматтарга ылайык бул жайга Чүй облусунан тышкары Нарын жана Ысык Көл облустарынан мал алып келинет. Базардын санитардык абалы талаптарга жооп берет. Бирок малдардын биркасы жана коштоочу документтери жоктугунан 20 чукул мал базарга киргизилбей артка кайтарылган. Мындай күтүүсүз мониторингтер республика боюнча бардык мал базарларда улантылары айтылды. Мониторингтин максаты биз билишибиз керек, каяктан малдар келип атат, биркасы барбы, документтери барбы, чиптери барбы, жокпу, ошолорду текшерип. Бүгүн болжол менен 1000 баштай жылкы кирди базарга, 1000ге жакын куй, анан 3000ден ашыгыраак кой кирди. Тилекке каршы көбүнчө малдардын документтери жок экен, биркалары жок экен. 20дай малды кайтарганга аргасыз болдук. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, сатуучуларга документтерди кайдан алса болот, кандай шарттары бар, ошолорду түшүндүрүп бердик. Бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан жумуштар түздөн түз адамдардын ден соолугунун коопсуздугу менен байланыштуу, тамак аш коопсуздугу менен байланыштуу жана жалпы эпизоотиялык абал менен байланыштуу. Ушундай абалга биз көз жумбашыбыз керек. Анан жарандардын дагы ушундай абалга жоопкерчилиги болушу керек.